Мына мынтип Зайниздин Алимовдун да күйөрмандардан колдо. Ахлидин Исраилов дарбазага сокку жолдогон жана мына мынтип Рашид Маматовдун колунан чыккан топко Санжар Туракулов жетип барып эле мына мынтип оюн эсебин ачып кое алды. Оюнда эч кандай офсайд абалы жок. Рашид Маматов дарбаза торуна топ түшкөн соң байлоону сурандыбы. Айтор алай командасынан чабууланат Тимур Талипов. Дарбазага жолдонгон сокку бул иретте Ахлидин Исраилов оң канатка тарткан соң дагы бир сокку жаратса болот. Санжар Туракуловдон тебилген сокку Идрис Бикмайкин жана гол. Бикмайкинге кокустан келип түшкөн топ жана оюн эсеби кайрадан өзгөрдү. Алай командасы 2 эсеп айырмачылыгы менен алдыга чыгып кете алды. Идрис Бикмайкинге кокустан келип бул топ түштү дегеним. Ал чабуулдун башталышынан бери катышкан эмес болчу. Ахлидин Исраилов, Тимур Талиповдор чабуулду жарат. Балким Усубалиев эсеп санын ачууга жардам берет. Дал ушундай мен айтканым жана Усубалиев намытып чабуулга чыгып барып эле эсеп санын кыскартып кое алды. Азамат Усубалиев, Алишер Усубалиев Азамат деп мактоо иретинде айтканым. Азамат Жомартовдун дарбаза торунан намытып гол жаратып койгондугу Усубалиевдин жан гана оюн таласына түшүп эле мындай аракети албетте мактоодон калбайт. Сөз түрүдө алкышка татыктуу. Айтор оюн таласында өзүн бир аз ыңгайсыз сезген эле. Мыкты чабуул, мыкты өткөрүп берилген пас. Алай командасы чабуулга чыгат. Элдар Молдожунусов дарбазага сокко гол. Элдар Молдожунусов мына мынтип Алай командасынын керегине жарап болуп турат. Эсеп санын өзгөртүп 3-1 эсеби менен эсеп айырмачылыгын кайрадан атаандашынан бир топ эле ашып кетти десем болот. Элдар Молдожунусов. Албетте Элдар Молдожунусовго топ барганга чейинки учурда баласак, Ахлидин Исраиловдун ал топту өткөрүп бергендиги өтө мыкты болду. Бир аз артка турган деле пайдалуу болду көрүнөт. Септегенде ал топко аягына чейин чыгып барып жетишпей калуусу мүмкүн эле. Элдар Молдожунусовго кайрадан келип түшкөн топ. Айпаатына киргизип берүү. Идрис Бикмайкин гол! Идрис Бикмайкин учурду туура пайдаланды жана Элдар Молдожунусовдон Идрис Бикмайкинге берген тобун ыраазычылыгын Элдар Молдожунусовго сөз түрдө билгизип кете алды. Эсеп саны 4-1. Алай командасы бир топ эле атаандашынан алдыга озуп кетти. Алат оюнчулардын өзүндө. Жана Элдар Молдожунусовдон сокку күтөбүз. Гол! Акырын шашпастан гана мына ачык калган. Ачык калган эмес. Сол канатка акырын соккусун жолдоду жана эсеп саны эсеп айырмачылык кайрадан өзгөрдү. Рашид Маматов бул топтун багытын тилекке каршы таба алган жок. 11-номердеги оюнчу Элдар Молдожунусов киргизди. Мынтип акыркы чабуулда тилекке каршы жокко чыгып болуп турат. Алай командасы калыс ышкырыгын жаңыртуусун күтөт жана калыстын ышкырыгы 5-1 эсебинде Алай командасы жеңишке жетип, экинчи